Assalamu alaikum, урматтуу Facebook'тагы достор, мекендештер, бир туугандар. Бүгүнкү күндө дагы азыркы учурда Аксай айылынын тургундары бүгүн биздин жайытыбызда Тажикстандын солдаттары кооруп турат. Биздин жайытка Тажикстандын солдаттары чыгып келди деп Ак үйдүн жанына келип губернатор менен жолугушуп чыктылар. Бирок канааттандырарлык жооп жок дейт. Колуңуздардан келсе ушул видеону бөлүшүп жүрсеңиздер, сиздерден башкалар да көрөт. Тажиктин жер экендеп берип, ошол мезгилде жолдун биягында биздин тажиктерге кирип кеткен жерлерибизди кайтарып ала алган жок биздин бийлик. Эгер берсе, бул жер тажиктики, факт тажиктики болчу болсо карта боюнча, биякта карта боюнча кыргыздын жерини биздин бийлик алыш керек эле. 3 күн өттү, биз күттүк, эч нерсе жыйынтык чыккан жок. Анан биз айласыздан губернаторго келип кайрылып атабыз. Ошол жерди кандай чечип бересиздер? Эгер ошол жер тартыш жер болчу болсо, биз ham чыкпай турушубуз керек. Тажиктин жарандары ham малыны бакпай турсун. Бирок ал жерде азыр тажиктин жарандары барбы? Ал жерде азыр тажиктин жарандары мал багып жүрөт. Тажиктин солдаттары, жоокерлери биздин чегара үйдүн астына келип турат. Өтпөйсүң деп. Көйгөйлөрдү айтканыңыздарда облустук жетекчи эмне деп жооп берди? Облустук жетекчи азыркы биздин төрагабыз Ташиев, урматтуу Ташиев азыр ден соолугуга байланыштуу ооруп жаткандыгыга ошо Ташиевдин келишин күтөбүз дейт. Бул Ташиевсиз эле чечиле турган жер, ушу бүгүнкү күнгө чейин заставанын начальниги эле чечип келген жер эле. Негизи ал жерлерде буга чейин биздин аскерлер турган, кыргыз аскерлери. 10 жылда биздин аскерлер кече күн 2-3 күнгө чейин, 3 күн болду токтогон. 3 күнгө чейин биздин дозор жүрүп турганда биздин дозорду мына чегарачылар азыр силмат этип койду. Азыркы 6 километрге дозорго барып келип аткан биздин кыргыздын чегарачылары. Азыркы күндө келди дагы биздин дозорду токтотуп койду. Улардын болгон эле айыл башчысы bir катын экен, ошол эле келип биздин заставанын эмелеринде солдаттарды да аркага кайтарып койду. Эки жолу сүйлөшүү болот деди. Биринчи сүйлөшүүдө айттык, чечиле элек. Инаугурация өткөнгө чейин күтө туралы. Дагы акимдер сүйлөшүп туруп, жолугушуп туруп чечилет деди. Бирок олорго ондой мезгилге жеткиче эле тажиктер келди да биздин солдаттарды кайтарып, өздөрү азыр ээлеп алды. Мисалы үчүн алардын малы дагы чыгып атат. Солдаттары как положено нарядта жүрөт, биздикилер артта жүрөт. Анан ушул көпүрө маселеси кандай болуп атат? Көпүрөнү дагы финансы жок деп бизге эми болгон шылтоо менен элди жоонтуп коюп отурушат. Мисалы ошо Садыр Жапаровдун биринчи сүйлөгөн видеосуга чейин бар, мисалы үчүн балдарда дагы жүрөт ол видеолор. Айткан ошо немеде биз полный каражат каралды, бүтөт бар жоңар деген. Азыркы күндө келди дагы. Тажиктер келип сүрөткө тартып кетти, шону менен токтоду көпүрө дагы. Азыр эми көпүрөнүн дагы финансы жок деп болгон шылтоо менен мына биз карашып. Ошол биздин аскерлер турган жерде ошол тажик тараптын айыл башчысы келип туруп, айыл башчысы военныйлер менен келди, как положено. Ошондо биздин бийлик өкүлдөрүнөн же чек ара кызматынан бирөө бар беле? Чек ара кызматынан заставанын зам начальниги бар. Начальник отпускада экен, зам начальниги бар. Ал кандай кадамды жасай алды ошол? Ал талашты, бир-эки талашканда кийин отряддын начальнигиге чыкты. Булар ушинтип талап коюп атат десе, биздин жокерлерди артка агыла деди. Мен ошол жакта биринчи үйдө жашайм. Биздин жокерлер бар да, мен огородумду кооруп отурдум. Ошону менен бүттү. Азыр ошондо сиздин үйүңүздөн чык деп атат жек бар. Жок, менин үйүмдөн чык деген Бул жок. жерде жарандардын айтымына караганда, бул жерде эме экен да, эки тургундун үйү дагы ошол тажик тараптар келип кооруп ошондой кылып атат дейм а? Бул жакта биринчи үйдө мен жашайм, бирок менин маңдайымда турат да келип. Мындай эч кандай коркутуулар болбойбу? Жок, коркутуулар болгон жок да, эми биз мал багып чоңойгон жерге балансы өтүп кетти да. Бул жерде айыл өкмөт барбы? Жергиликтүү бийликтер барбы? Аксай өкмөтүнүн башчысы Анар Саатбек бүгүн баягы Капчыгай айылындагы жайыт маселеси боюнча элдер келген экен. Азыр өкүлчүлүк Баткен областынын кандуу өкүлү Жалалов Жаныбек Махматалиевич өзү элдерге түшүндүрүү жүргүздү. Интервью алыш керек, интервью. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр чыккан учурубуз. Негизи ушул жайыт маселесин эмне үчүн 2 күндөн бери ушул биздин тарапта тажик тараптын аскерлери кооруп атат? Неге? Буга чейин биздин аскерлер
кооруп келгенде ал жерде? Мына аскер комиссариатына берсеңиз жакшы болот эле. Оперативный Неге начальник. сиз буну жергиликтүү бийлик катары кантип түшүндүрө аласыз? Мен чегара боюнча чегараны кайтара турган кишилер бар. Ошолорго берсеңиз жакшы болот Бирок эле. сиз ал жерде өкмөтсүз. Ал командир айтат, жолугушуп сүйлөшүү. Азыр дагы биздин эмебиз Мизаев Замирека өзү келип түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Анан тажик тарап менен жолугушабыз деди. Жума күнгө, 5-күнгө. Түшүнүктүү. Маалыматты. Азыр сүйлөдүм. Мына ушундай азыркы учурда Аксай айылынын тургундары өкмөттүн Баткен облусундагы кармыктуу өкүлү менен жолугуп, андан кийин сыртка чыгып ушул журналисттерге дагы бир аз түшүндүрмө берип өттү. Буга чейин ошол кыргыз тарап коруп турган жайтты бүгүнкү күндө тажик тараптар коруп келди деп айткандыгына байланыштуу элдер келип ушул биздин жерибиз деп өкмөттүн талап кылганы өкмөттүн Баткен облусундагы кармыктуу өкүлүнүн зданиясына келген. Бирок канааттандырарлык жооп жок дейт. Барыңыздар менен кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.